Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун режиссеру Алтынбек Максутов. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Алтынбек мырза, мына той болду, тойдун эртеси да болду дегендей, биз бүгүн бир олуттуу окуяны биздин Кыргыз мамлекети үчүн бир чоң нерсени, салтанатты тойду десек болот, өткөрдүк. Анын башында өзүңүз турдуңуз эле. Бүгүн элде ар кандай ойлор айтылып жатат. Эми көбүнчө жакшы десем деле болот, анткени биз ушундай кичинекей мамлекет бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун ушул деңгээлде өткөрүшүбүз биз үчүн абдан чоң сыймык болду. Ошонун негизги башында турган инсан катары сиздин жеке ойлоруңуз кандай? Сиздерге чоң рахмат. Ушул атайын сиздердин студияга чакырып, ошол көчмөндөр тууралуу ушул элибизге маалымат жеткирүү боюнча жардам берип аткандарыңыздарга. Көчмөндөр оюндары бул негизинен кыргыз эли үчүн эле эмес, бул адамзат үчүн чоң абдан пайдалуу экендигин чоң дүйнөлүк уюмдар баамдады. Анткени дүйнө жүзүндөгү чоң иш-чаранын, 3 иш-чаранын бир иш-чарасы болуп белгиленип атканы бул көчмөндөр оюндарынын адамзаттын руханий байлыгы үчүн, ар бир улуттун өзгөчөлүгү үчүн жана ошол өзүнүн салттарын, маданиятын сактап калууга жана улуттук оюндарын сактап калууга чоң пайдасы бар экенин белгилешти да. Ал эми ошол өзү кичинекей мамлекет болсо дагы жогорку деңгээлде биздин көчмөндөрдүн оюндарын өткөрүшүбүз бул кыргыз элинин даана ошол көчмөндүк духта өсүп, тез аранын ичинде ушундай чоң иш-чараларды өткөрө ала тургандыгын тастыктады. 2014-жылы, 2016-жылы, ал эми быйылкы 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары бул мындайча айтканда биздин чынында эле элибиздин маданиятыбыздын, спортубуздун, мамлекеттик министрликтер, агенттиктер, өкмөтүбүз жана президентибиз айтып кеткендегидей жогорку деңгээлде даярданаларыбызды көрсөттүк десек болот. Бул 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземи боюнча айта турган болсок, бул жерде биз көчмөндөрдү эле айтпастан, бул жерде ааламдын жаралышынан баштап адамзаты жөнүндө, анан азыркы убакытка чейин биз мындай символикалык түрдө дейбизби, же бир философиялык деңгээлде бир көздүн жоосун алган жаңы заманбап техникалардын коштоосу менен бир өзүнчө бир коюлумду көрсөттүк. Ал эми 4 күн ичинде өтө турган кырчын жайлоосу боюнча бул ошол иш-чараны биз өткөрүп аткандан кийин ошол кыргыз элинин маданиятын, көчмөндөр кандай болуп, ушул көчмөндүк жашоонун цивилизациясынын өзгөчөлүктөрүн көрсөтө алдык десек болот. Ал эми көлдүн жээгинде өткөн Номад театрындагы кечки көрүнүш бул дүйнө жүзүндөгү этнофестиваль, ошол ар бир улуттун өзгөчө ырлары, бийлери, кийимдери, айтуучулук өнөрү жана үйлөрү боюнча болду. Бул дагы өзүнчө бир жаңы жаңылык болду десек болот. 2014-2016 караганда бизде быйыл жаңы иш-чаралар абдан көп болду.
бир күнгө дагы узарды мурдакы караганда, ошондо дагы биздин иш-чара батпай атты. Кыршын жайлоосунда бир күндө 160тан ашуун иш-чара өтүп жатканы бул биздин маданиятыбыздын бай экендигин көрсөтөт. Мындан келди сиздин сөзүңүз каралжы, кыргыз буга чейин дүйнөгө Манас, Чыңгыз менен ааламга өзүн таанытып келсе, бүгүнкү күндө ага кошулуп 3-чү көчмөндөр оюну аталып калат. Менимче бул бүгүнкү күндө биз сыймыктанган Манастын урпагыбыз, Чыңгыздын урпагыбыз деген сыяктуу эле кыргыз эли улуу эл көчмөндөр оюну дагы биздин элдин канына сиңген нерсе деген сыяктуу болуп калат экен. Бул бүткүл эле кыргыздарды абдан кубантты деп ойлойм. Андан кийинки сурообуз, бүгүнкү күндө коомчулуктун бүйүрүн кызырткан жана бир мындай бир чоң суроо менен айтылып жаткан нерсе бул эстафета. Биз деген бүгүнкү күндө түрк элине бердик, алар дагы биздин кошуна өлкө, бир тууганыбыз. Ага карабастан эмнегедир элтинсизденип жатат. Биз ошону бергенден кийин кыргыздын аты жазылган, же болбосо кыргыздын мөөрү басылган бир нерсе айтылабы, же болбосо түрк элине баргандан кийин ал жерде дагы өзүнүн улутунун намысын ойлогон, же болбосо биздики болсо экен деген адамдар көп да. Алар дагы бир кезде көчмөн болушкан деген сыяктуу. Алар буларды өзүнө каратып албайбы, анткени алар бай мамлекет деген бир бүдөмүк ойлор айтылып жатат. Ошого сиздин жеке пикириңиз кандай? Бул боюнча дагы биз абдан көп кеңешме өткөрүп, президенттин деңгээлинде, премьердин деңгээлинде бул боюнча көптөгөн талкуулар жүргүзүлүп, атайын ошо көчмөндөр оюндарынын символикасы тандалып алынды. Өзүнүн логотиби бар, мурдатан башталгандан баштап эле. Ал эми ошол көчмөндөр оюндары үчөө тең, үчүнчүсүнө чейин бул Кыргызстанда өткөнү, бул оюнду жогорку деңгээлге жеткирип, жакшылап бышырып, тактап туруп өткөрүп бергенибиз жакшы болду деп ойлойм. Ал эми берип атканда өзүңүздөр байкагандай, биз символикасын мөңгүдөн алынган суу менен койдук. Мисалы үчүн, бул символдорду алуудагы өзүнүн бир эрежелери болот. Бул мисалы үчүн Олимпиаданын алынган символу бул от боло турган болсо, ал эми көчмөндөр оюндарыныкы суу болду. Бул 4 гана стихиядан алынат. Мисалы үчүн от, суу, жер, аба. Ал эми жерди бергенге ар бир өзүнүн жери, ар бир ошол жаран үчүн ыйык, өзүнүн жерин берген болбойт. Ошон үчүн андан биз баштаттык. Ал эми аба бул баардык жерде аралашып тура турган аба. Ошон үчүн андан дагы болбойт, абаны бергенге дагы бере албайбыз. Ал эми суу бул өтө көчмөндөр оюндарына ылайык деп ойлойм. Анткени биздин ата бабабыз ушул айлана чөйрөгө абдан кылдат мамиле жасаган, табигатка эч кандай жаман нерсе кылбай көчүп жүргөн. Бир жери куурап бүт баарын жеп таштабай эле деп көчүп ошону эс алдырып жүргөн, табигатка өзгөчө көңүл бөлгөн көчмөндөрдүн цивилизациясы деп айтып атканбыз. Ошон үчүн биз суу кылдык. Суу бул адамдын өмүрү, өнүп өсүүгө дагы көп мындай суунун философиясы көп. Жашоонун булагы десек. Жашоонун булагы. Бул суу боюнча Жеңи Жок атабыз 7 күн 7 түн ырдап түгөт алган эмес. Ошон үчүн ошо суу болгону эң туура болду го деп ойлойм. Анткени биз мөңгүлүү мамлекеттерге киребиз, таза иче турган суу көп мамлекеттерге киребиз. Ошон үчүн суу болгону, анын үстүнө биз эң бийик чоккулардын бири бул Хан Теңир деп көчмөндөргө аты дагы ылайыкташкан Хан Теңирден барып, атайын ошол жерден съемка жасап, ошол жерден суусун алып келип, анан ошол көкөр, байыркы көкөргө алып, андан кийин жаңы заманбап жасалган көкөргө куюп, алтын менен капталган. Ошону менен бергенибиз бул Кыргызстан жөнүндө сөзсүз кайра жаңыртыш керек. Мисалы үчүн, бул Турцияда өтө турган көчмөндөр оюндары башталарда ошол кумарадагы сууну жаңыртып, бул Хан Теңирге келип, анан Кыргызстандын көп жерлеринен айланып өтүп, анан Турцияга бул жактан алып кетип, анан оюн ошо сууну алып баргандан кийин анан оюн башталат. Мунун салт санаасын мунун баары ойлонулган. Анан ошол бир желекти дагы биз бул туубузду дагы ошо көчмөндөрдүн байрагын биз дагы алмаштырып ал жака өзүбүздөр жана роликте көргөндөй ошо Хан Теңирде атайын көчмөндөр оюндарынын бир туусу калтырылып, ал жактан суу алым келди да. Кийинки келгенде ал тууну алмаштырып,
жаңылатып, анан кийин өзүнүн бир салт санаасын жүргүзөт деп ойлойм. Мунун баардыгы Кыргызстанды ошол көчмөндөр оюндарынын автору экендигин тастыктайт десек болот. Тастыктап турат. Мындан келди, ар бир башка мамлекетте оюн өткөндө биздин мөңгүдөн алып барылган суу менен жанагы Олимпиадада өтүп жаткан от сыяктуу эле ал эстафетаны биз алып барабыз. Ошол суу жеткенден кийин гана көчмөндөр оюну ачылат экен. Бул абдан жакшы самал экен. Бул боюнча маалыматтар аз эле. Чындыгында ал мөңгү жөнүндө тартылган роликти көрүп баарыбыз абдан толкундандык. Бул суу туура тандалды деп ойлойм мен дагы. Биз ушул ааламда биринчи жолу Олимпиада оюну болуп, ал от менен бири-бирине берип жатса, ал эми экинчи жолу биз кичинекей мамлекет болсок дагы ушул сууну эстафета катары биз алып барып, андан кийин башталганы бул биздин мамлекет үчүн абдан чоң эле сыймык. Андан кийин сизге бере турган суроом, ушул көчмөндөр оюнунун ачылышында негизи кыргыздар илгертен теңирчи болуп келген. Сиз жакшы билет болушуңуз керек. Ага карабастан Алтынбек Максутов бул өзү теңирчиликке көп ишенет. Бул ошон үчүн сценарийди ошондой жазды. Бул жерде теңирчиликке көп баш ийишибиз керек эле, анткени бүгүн биздин мамлекет мусулман өлкөсү болуп саналат деген да пикирлер айтылып жатат. Буга сиздин оюңуз кандай? Буга чейин дагы айтылып келген, бул 16-жылы дагы күнгө табынуу деген коюлумду көргөндө бул мына ушул теңирчилердин кылганы ушундай кылып атат деген. Бирок мен азыркы заманбап, азыркы кездин адаммын, мен баардыгын толук түшүнөм. Биз коюлум көчмөндөр оюндары деп аталгандан кийин биз ошол убакытты алып туруп көрсөтөбүз да. Эгерде биз мезгилдин талабына жараша, ушу тарыхый талапка жараша да, анткени мен аларды христианин же мусулманчылык кылып койсок, анда мен эч кандай бул тарыхый нерсеге түшүнбөстүк, көчмөндөрдүн ким экенин билбестик болуп атылат. Эми ар бир убакытта өзүнүн кандай десем религиясы, өзүнүн алмашуулары бар. Бардык адамзат биринчи бул язычник болушкан бүт бары. Анан теңирчи болду, кээ бирлери буддист болду. Көп мусулманчылык кийин жаралып, көп адамзат мусулманчылык динине өтүштү. Эми бардык тарабы бар. Эми биз ата-бабабыздан бери келаткан чындыкты айтып, бул чоң философия десек болот, теңирчилик. Ал эми бардыгыбыз азыркы заманда менин атам дагы азыр дагы мен мусулман динин кабыл алып, ушу канча кылымдан бери келатканда биз аны эч качан жанбайбыз. Биз эл мененбиз, элдеги кандай ой пикирлер болсо, ал эми ал өзүнүн көз карашы деп ойлойм. Биз дагы ата-бабабызды күндө Куран окуп бата кылып турабыз. Ал эми коюлумда биз так даанасын айтып коюшубуз керек. Ал эми көчмөндөр оюндарына хан теңири деп чокудан алып атканыбыздын да себеби ар бири бири-бирине байланыштуу болуш керек деген ойдомун. Булардын тыгыз байланышы бар, Андан кийинки сурообуз, мисалы үчүн ошол бизден көчмөндөр оюнун түрк эли алып кетти. Алар 2 жылдан кийин өзүнүн жергесинде өткөрөт. Ошолор көчмөндөр оюну өткөрүүдө, ошонун сценарийин түздү. Бизди алар кошобу, бизге атайын ошо кыргыз ортосу деп жер берилеби, же булар уже өздөрүнүн гана багыты менен өткөрүп калышабы? Бул жерде ар бири жобо жазылган. Мисалы үчүн Кырчын жайлоосунда өтө турган иш-чаранын баардыгы жоболору ийне-жибине чейин кандай болушу бекитилген. Бул ошол система өзү жакшы иштейт негизи. Ал эми кошумчалап бир жакшы жагына да отура турган болсо каршылык болбойт деп ойлойм. Бирок автор мамлекет ушу Кыргызстан болгондон кийин ошол системасын алып дагы ошол туура жагына кетет деген ойдомун. Анан негизгиси ошол Турцияда өтөбү же башка мамлекетте да кийин өтө турган болсо, бул ошол оюндардын көркү бул Кыргыз мамлекети болот го деген ойдомун. Анткени бизде аябай тажрыйба көп. 3 жолу өзүбүздө өткөрдүк, ошол системаны ойлоп чыктык, иштеп чыктык, дагы өнүктүрүп өстүргөнгө болот десек болот да. Таламыбызды талашабыз, бербейбиз, аракет кылабыз.
Андан кийинки сурообуз мына ушул былтыр мындан мурунку 16-жылы болгон учурда да айтылган экен бул нерсе. Якутиядагы элдер өздөрүнүн өтүнүчүн жазган экен. Биз дагы көчмөндөр элине киребиз, анткени деген биз деңизге жарым жылдап ошо деңиздин үстүндө жашап, үй бүлөсү менен атайын ошо шарттарын түзүп алып, балык кармап, ошо менен күн өткөрүп, көчүп кетип, кайра бир убакытта экен да ошо бир деңиз тынч болгон маалда көчүп барышып, алар кайра көчүп келип, тынч болгон жерге жашашып, ошондой нерселер болот экен дагы. Булар дагы ошо биз деле ошол көчмөндөрдүн салтына кирет экенбиз. Эгер мүмкүн болсо биз да качсак болмок деген ойлорун айтышкан экен. Ушундай бизге дүйнө жүзүнөн ошол эле Африкадагылар деле биз деген ар бир мезгилге жараша мындай жылып турган учурларыбыз болот деп көп мамлекеттер кайрылган экен, бирок алардын көбү быйыл катышкан жок. Кийинки дагы Кудай бурса келет да бизге бир күндө бир убакытта келет. Көчмөндөр оюнун менимче бир убагы менен өзүбүздүн жерге өткөрүп турушубуз керек. Анткени деген такыр эле жоголуп, мына мен жогоруда айткандай Якутияга, Африкага, башка жактарга кетип калса, кайра карый албай бар болбош үчүн бир менимче бир мезгил менен өзүбүздүн жерибизди өткөрүп, биз кайра дагы ошо дүйнө жүзүн эсине салып турушубуз керек. Бул биздин оюн деп. Ошол нерселерге көп көңүл бурулбай калды дейт. Кийинки көчмөндөр оюнунда ушул дүйнө жүзүндө ким каалап атат ушуга катышканга деген нерсеге көңүл буруп, бир шарттарды түзүп чакырсак болобу деген ойлорун билдириптир биздин көрөрмандар. Негизгиси бул көчмөндөр оюндарын биз өткөрөт элек деген мамлекеттер абдан көп болду быйыл. Мурда да бар болчу. Быйыл абдан көп араб мамлекеттери сурады, башка мамлекеттер сурады, бирок бул келишимдин башында башталып атканда бул түрктөлдүү мамлекеттердин ортосундагы макулдаштын ортосуна келип чыккандан кийин биринчиден ошо түрктөлдүү мамлекеттерге берүү макулдашылды деп ойлойм да, бирок мен ал жагын айта албайм кандай болуп эметилди. Негизи мен башкы максатым бул көркөмдүк жагы болчу да. Ал эми Якутия же ошол эле Хакасия, ошол эле элдери бул эми Россия Федерациясына карагандыктан ошол өздөрүнүн Россия Федерациясы менен биргеликте чечип алы өтсө болот го деген ойлойм. Анткени ал жакта да көчмөндөр, түрктүлдүү мамлекеттер көп. Негизги мындай алып келгенде бул көчмөндөр бардык адамзаты көчмөндөр болгон убагында бардыгы көчүп жашашкан. Анан кийин келип бир жерде отурукташып, эрте отурукташканы бар, кеч отурукташкандар болгон. Ошон үчүн суу көчмөндөрү деген бул океандын үстүндө жашап, бири-бирине көчүп, бугуларын айдап алып, өзүнчө мууздардын үстүндө көчүп, көчмөндөрдүн түрү бар. Биздин азыркы убакта дагы көчмөндөр абдан көп. Мисалы үчүн мына кыргыз эли, Россияда, Америкада барып келип, ал жактан бул жака, бул туристтердин бардыгы көчмөндөргө кирет десек болот. Каттап ошолор эле гербендер деле бул жака көчүп келип кайра, мындайча айтканда, азыр дагы бар эгерде ала турган болсок. Биз мында бөлүп, булардыкы жарайт, булардыкы жарабайт дегенден алыспыз. Ошон үчүн мамлекеттердин көбөйүп атканы дагы, мисалы үчүн француздар келип атат, бразилиялыктар келип атат, америкалыктар келип атат. Булар байыртадан эле отурукташкан элдер да. Бирок булар катышып, өздөрүнүн маданиятын бул эч кандай көчмөндөр деген гана сөзгө жабышпастан, бул башка багыттагы бул этно оюндардын кызыктуулугу менен көкбөрүгө америкалыктардын качканы дагы ошондой болуп жатат деген ойду билгизем да. Чек жок. Балким бир убакытта Россия Федерациясы алып, ошол Хакасия, Якутия, ошол эле Туваларга бөлтүрүп ошол бир чоң масштабта өткөрөр. Андай убакытта келер. Бирок мунун келечеги кең болуп, биз ошол Түркияга бергенибиздин себеби дүйнөлүк көчмөндөр оюндары деп аталат. Бул Олимпиада сыяктуу айланып бардык мамлекеттерде өткөнү бул наоборот биздин зоолообузду өйдө көтөрөт деген ойдомун. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун ааламдаштыруу, адамзатты ааламдаштыруу деген нерсесине биздин көчмөндөр оюнубуз кирип калды го деген ойдобуз. Анткени бул жерде кабарчылар, чет жактан келген журналисттердин баары жазып атат. Дүйнөдөгү үч ошо ааламдаштыруу дүйнөлүк оюндар болсо, ошонун бирөөсү бул көчмөндөр оюну болуп калды деп. Андан сырткары дагы ошол коомчулукта ойлор айтылып жатат. Эгер дүйнөдө ушул үч улут болсо, өзүнүн бийик салт санасын толук сактап калган. Ошонун бирине кыргыздар кирет деген. Ошо биздин салт сана боюнча кыргыздар ошолорду сактап калган боюнча сиздин пикириңиз кандай?
Биз ушул ачылышты же Кырчын жайлоосундагы ачылыштарды даярдап атканда биз тарыхка сүңгүп кирип, адам заты жөнүндө, кыргыздар жөнүндө аябай тарыхчылар менен кенен отуруп кеңешип жаттык жана жазылган китептерди атайын баракчылардан карап изилдеп биз аябай байыркы элдерге кирерибизди тактадык. Мисалы үчүн биздин сөздөрүбүздө ошондон билинет экен да, бул илимпоздордун айтканы боюнча бизде мындай 2 буквадан же 3 мындай буквадан турган байыркы элдердин тили бизде сакталып калган экен. Мисалы үчүн эл, бизден 2 сөз менен көп сөздөр бар экен, биз байыркы элдерге кирет. Анан ошол жазуулар, калган жазуулар боюнча да биздин убакытка чейинки кылымдардагы кыргыздар жөнүндө эскермелер көп экен. Ошон үчүн бул чоң сыймыктануу десек болот. Ошол кылымдардан бери келаткан көп жашаган эл, көп кылымдардан бери жашаган элдин баягы салт санаасы абдан көп болот экен да, бекем болот экен. Ошон үчүн биздин өзүбүздүн бир азыр 3-күн көчмөндөр оюндарынын өткөргөндө бир 10%га чейин араң жеттик десек болот, өзүбүздүн салт санаабызды ачабыз депчи. Бирок касса тереңдетип илимий жагынан тастыктап, азыр мен сиздерге келатканда чүкөөнүн 100 түрү бар экенин оюндун. Бул ушу көчмөндөрдүн кыргыздарга таандык экенин, бул ошол көчмөн элдеринин, монголдордун, ошол эле калмактардын, казак ар биринде бирок аталыштары бирдей болуп атканы бул байыркы оюндарга кирер экенин тастыктап атат. Ал эми ар бир оюнду казып келе турган болсо, ошончо түрлөрү болсо, бул аны эмне үчүн ойлонуп чыгарышкан, эмне үчүн чүкө керек эле, чүкөнү ким кармаш керек, кандай пайдасы бар, кандай философия, муну кыз кармабайт экен, муну эркек бала кармаш керек, бычак менен мүлжүбөйт экен, эми көп эмелер бар. Анан хан эмедип бул ордо болуп бөлүнгөндөрү бизде көп оюндардын баарын азыр китеп кылып чыгып атканы, биз илимий ар бир нерсени, ар бир илимпоз изилдеп чыкса, көптөгөн бир нерселердин баары илимий ачылса, тастыкталып бир багытка түшсөк, бизде көп нерселердин баары тастыктала турган, салт санабыз көп. Салт сана эмнеден келип чыгат? Бул эң жакшы нерсени салт кылып калтырып коюшат да, адамдар ушул салт болсун. Талим-тарбия жагынан мыйзам да, мындайча айтканда, байыркылардын мыйзамы. Бул ушулар менен биздин каныбызда ушул салт сана жашайт. Кээ бир мыйзамдарыбыз иштебесе дагы бизде салт сана азыркыга чейин иштеп келет да. Ошолордун баарын жандандырып, бир жакшы жагына отурсак, биз руханий дагы аябай бай элдерденбиз да. Бай элдерден ошол кийинки муунга ошолорду таанытышыбыз керек деген ойдомун. Сөздүн аягында эмне демекчибиз? Кемчиликсиз эч нерсе болбойт. Бир үй бүлө тушотой же болбосо жентек той берип жатса да ошол жерде бир кемчилик болушу мүмкүн. Бул мамлекеттик деңгээлде өтүп жаткан нерседе бизде кемчилик болбогон жок. Бизде ошол санитария жагынан аксадык, аябай тазалык жагынан. Ошол эле былтыр какшап айтылып келсе деле туалет жагы дагы абдан кемчилик болду. Кээ бир учурда чет мамлекеттин элдеринен ошол жерден 5 сомдон 10 сомдон алып жаткандарды көрүп мен абдан ичим ачышты. Анткени биз ошол убактылуу нерсе болсо дагы арзан жагын ойлонуштуруп көбүрөөк андан салып койсок жакшы болмок деп ойлойм. Анан дагы мейманкана жактыгы. Ал жерде чет мамлекеттен келген коноктор биз бир боз үйдө бир 10 киши жаттык эле, ошол келип мен жатып алаймы дегенде мен абдан ичим ачышты. Ошол жерге эле бир жеңил конструкция менен мейманканаларды салып койсо, менимче бул кийинчилигибизге деле керек. Туристтер ал Кырчынды көчмөндөр оюнунда эле эмес, башка учурда деле кыдырып кеткен убактары болот. Эгерде бир жеңил тактайлардан жана бат жылып салкын боло турган нерселер менен бир жакшы бир мейманканалар салып койсок, башка учурда деле туристтер келип ошол жерге жатып эс алып, жаратылышка суктанып, биздин мамлекеттин казасына азын убак болсо деле акча түшмөк деген ойлор келди. Ошол кемчиликтерибиз эми бул сиздин ал жерде аткарган милдетиңизге тиешеси жок. Мен ойлойм, дагы деле ушул нерсе баягы көч бара-бара түзүлөт дегендей, бара-бара биз көчмөндөр оюнун мындан дагы жогорку деңгээлде өткөрөбүз деген үмүттөмүн. Бир ушул боюнча айта кетсек, мисалы үчүн мен бул жагына да кийлигиштим, анткени муну бөлүп таштоого болбойт. Тазалык боюнча, ошол эле ажаткана маселеси боюнча, суу, электричествосы боюнча шарт түзүп берүү, кайсыл жерге жайгаштыруу, логистикасы боюнча дагы мен баштан аягына чейин катышып, анткени ушул Кырчын жайлоосундагы эң башкы концепциясынын авторунун бири болгондуктан мен аны мындай өзүм баламдагыдай мындай көңүл бөлөм десем болот.
бул жолкусунда колдон келишинче мамлекет абдан чоң жардам берди. Ошол жаңы сахнанын курулушу, ошол эле коноктор үчүн атайын отургучтардын курулушу, ар бир ордого кечкисин жарык берүү боюнча. Мен чет мамлекеттерге көп бардым. Ушундай, мисалы үчүн ошол эле Европанын чогортосунда турган Венгр мамлекетинде жөнөкөй эле биотуалеттер коюлат дагы, мындан аз коюлат аябайчы, бирок киши көп болот. Бирок аякта мындай очередке туруп, анан акырын гана туруп, анан кирип чыгышып, ушундан мындан да көп очеред болот да. Бирок таза колдонушат да. Быйылкыны мен байкап көрдүм. Быйылкынын бизден бир жетишпегендигибиз, биз аябай сыйчыл элгелет экенбиз да. Анан конокторубуз ошентип жанакындай очередке турганда биз уялат экенбиз аябайчы. Карачы ушулардын баары күтүп калды, кыйналып атат го депчи. А чет мамлекетте ошондой эле кылып туруп эле бир акырын кирип, анан мындан да аз коюшат, биотуалет коюп коюшат да. А биотуалет өзүңүз элестетесиз кандай болот. Биз дагы баягы мен көчөгөнү Facebook'тан окудум. Көчмөндөр оюндары эгерде ушуларды жакшы болгондо мындан да жакшы болмок деп, бул бүт баардыгы чарбалык жумуштар экен. Бул ошол эле суу маселеси, ошол эле туалет маселеси, ошол эле мейманкана. Да, биз мейманканаларыбызды абдан жогорку деңгээлде көтөрүшүбүз керек. Мен дагы кейип кепчидим, ошол бараткан ошол пансионаттарга жолдорубуз, бомба түшкөндөй болгон жолдорубуз, анан кыйма чийме куруп куйруп алганыбыз, ошонун айланасын бир жогорку деңгээлге жеткире албагандыгыбыз абдан кейиштүү болду. Эми бара-бара көч түзөлөт дегендей, мунун баарын адамдын баласы кыла алат, кылсак болот. Анан кийинки өтө турган көчмөндөр, бул биз Түркияга берип койдук деп эле кала бербейт болсок керек. Бул жыл сайын ошол Кырчын жайлоосунда бул туристтик чоң база курулса, элдердин көп иштерин, анын үстүнө маршрут ачылса, ошол көчөлөр Григорьевкадан чыгып Семеновка жагынан өткөн көчөлөрдүн баары асфальттанса, бир чоң маршрут болуп, ошол курулган жерибизди кайра жакшынакай көрктөндүрүп, сууларын жакшы жасап, жакшы улап кетсек, бул өзүнчө бир көчмөндөрдөн калган чоң мурас белек катары калса, бул абдан жакшы болот деп ойлойм. Сөзүңүзгө аралжы, ал жерде биз деген өзүбүздүн жергиликтүү калкты дагы ошо келген конокторго бардыгына туура мамиле жасоого үйрөтүшүбүз керек экен. Анткени мен өзүм күбө болдум. Турист келип 1000 сом берип атат суу алганы. Тиги кичинекей кыз экен, мен деген бергенге акчам жок, сага сдача бергем жок, мен сууну бере албайм деп атат. Ошондой учурларда ошо бир бөтөлкө сууну ошол келген конокко жөн эле берип коюу, же болбосо бир ушундай бир аларга бир өзгөчө мамиле жасап, кыргыздын маданиятынын бийиктигин, биздин элдин меймандос экенин көрсөтүп туралы деген бир жергиликтүү калк менен да сүйлөшүүлөр болушу керек экен деген байкадым. Мен экинчи жагында көрдүм да, мисалы үчүн ошол эле ажатканага бүт баары очередке турган экен, анан эки чет мамлекеттен келген конок артына туруп калды да. Анан бүт баары сүйлөшүп туруп, ошо ажаткананын өздөрү кирип тазалап, суусун куюп тазалай коюшуп, аларды биринчи киргизип эметип атканы. Анан бара-бара үйрөнөбүз деген ойдомун. Андай учурлар көп эле болду. Жанагы боз үйлөргө келгенде киргизе калып, тамактарын беришип, коноктоп, узатып, бирдемелер колунан келген майда чүйдөлөрүн, сувенирлерин белекке тартуулай калышкан учурлар көп болду. Бирок эми ошондой жерлерди бир аз баягы оңдошубуз керек, бара-бара түзөлөт деп ойлойм. Маегиңизге чоң рахмат, Алтынбек мырза. Мына биз ушул жуманы көчмөндөр оюнуна болгон биздин мамилебиз, элдин мамилеси, биздин сыймыгыбыз деген сыяктуу темаларды козгойлу деп чакырдык эле. Менимче сиз менен болгон маектин 95% бул биздин жакшы тарабыбызды көрсөткөн жагыбыз болду. Ал эми жетишпеген жагыбызды айтып туруш керек. Мүмкүн бизди көргөн көрөрмандар эмкиде башкача мамиле кылганга аракет кылат. Маегиңизге чоң рахмат. Сизге бир эле маегиңизге эмес, ушундай ополтоодо ишти башкарып, элди тейлеп алып барып бергениңизге мен кыргыздын кызы катары сизге дайыр таазим кылып рахмат айтып кетмекмин. Чоң рахмат. Сиздерге да чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиздердин студияңыздарга дагы ийгилик каалайбыз. Ушинтип ааламга адамзат үчүн чоң салымдарды кошуп жүрөрүңүздөргө тилектешпиз. Чоң рахмат. Ушун менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун режиссеру Алтынбек Максутов келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.